Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып, маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы товар алмашуу өстү. Мигранттардын Орусияда визасыз жүрүү мөөнөтүн 30 күнгө чейин кыскартуу сунушу киргизилди. Ростов областында террористтик уюмду каржылаган мигрант кармалды. Шереметьево, Домодедово, Внуково жана Жуковский аэропортторунда учууга чектөөлөр алынып салынды. Москвада 50 миңден ашык мигрантты мыйзамсыз легалдаштырган топ кармалды. Акыркы жылдары Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 2,5 эсеге, ал эми Кыргызстандан Россия Федерациясына болгон экспорт 4,5 эсеге өстү. Бул туурасында экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкулов билдирди. Анын айтымында өткөн жылы товар жүгүртүү болжол менен 4 миллиард долларды түзгөн. Бул жөн гана көрсөткүч эмес, 10 миңдеген жумуш орундарын иштеп жаткан жүздөгөн ишканаларды жана көптөгөн аймактардын экономикалык туруктуулугун билдирет, деди Асылкулов Кыргыз-Россиялык ишкердик клубунун жыйынында. Ал Кыргызстанга болгон россиялык инвестициялардын көлөмү улам көбөйүп жаткандыгын, анын ичинде энергетика жана тоо-кен, өнөр жайы сыяктуу маанилүү тармактар бардыгын айткан. Россиялык бизнес бүгүн мамлекеттик жана жеке долбоорлорду ишке ашырууда ишенимдүү жана маанилүү өнөктөш болуп саналганын кошумчалаган. Мамлекеттик думанын саламаттыкты сактоо боюнча комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Федот Тумусов чет элдиктердин Орусияда визасыз убактылуу жүрүү мөөнөтүн 90 күндөн 30 күнгө чейин кыскартууну сунуштады. Ал тиешелүү мыйзам долбоорун 10 декабрда палатага киргизди. Депутаттын айтымында эмгек мигранттарынын агымынын өсүшү экономика жана орус коому үчүн оң жана терс кесепеттерге алып келет. Тактап айтканда, ал ушул жылдын биринчи чейрегинде мигранттар тарабынан жасалган кылмыштардын саны 15%га көбөйгөнүн белгиледи. Учурда Орусияда визасыз убактылуу жүрүү жылына 90 күндү түзөт. Демилге авторунун айтымында, бул мөөнөтү 1 айга чейин кыскартуу чет элдик жарандардын кыймылын натыйжалуу көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Эгерде мигранттар жумуш табууга же өлкөдөн тезирээк кетүүгө аргасыз болсо, бул аларды мыйзамдуу жумушка орношууга түрткү берет. Бул өз кезегинде мыйзамсыз миграция жана кылмыштуулук менен байланышкан тобокелдиктерди минималдаштырууга жардам берет, деп түшүндүрдү Тумусов. Ал Орусияда визасыз жүрүү мөөнөтүн кыскартуу иммигранттар арасындагы кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө жана алардын коомго коопсуз жана жоопкерчиликтүү интеграцияланышына көмөктөшүүдө натыйжалуу курал болуп калышы мүмкүн деген ишенимин билдирди. Эгерде кабыл алынса, түзөтүүлөр расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Ростов облусу боюнча федералдык коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча, Борбор Азия өлкөлөрүнүн биринин жараны терроризмди каржылаган деп шектелүүдө. 40 жаштагы мигрант Орусияда көптөн бери жашап, өлкөбүздө тыюу салынган террористтик уюмга байланыштуу эсепке акча которуу үчүн банк картасын колдонгон. Орусия Федерациясында көптөн бери жашап келген 40 жаштагы чет элдик жараны өзүнүн банк картасынын акча каражаттарын Орусияда террористтик деп табылган уюмга каржылык колдоо көрсөтүү үчүн колдонулган картага которгону аныкталды, деп айтылат билдирүүдө. Шектүү кармалып, мыйзамсыз которуулар үчүн колдонулган банк картасы жана экстремисттик материалдар анын үйүнөн табылып алынды. Террористтик ишмердүүлүккө көмөктөшүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Мигрант 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Учурда тергөө жүрүп жатат. Эске сала кетсек, жакында эле Санкт-Петербургда Крокус дүкөнүндөгү террордук чабуулду колдогон мигрант кармалган. Домодедово, Внуково, Жуковский жана Шереметьево аэропортторунда учактардын келишине жана учушуна чектөөлөр алынып салынды. Бул тууралуу 11 декабрда Федералдык аба транспорт агенттигинин өкүлү Артем Кареника билдирди. Учуулардын кечигишине же жокко чыгарылышына байланыштуу жүргүнчүлөр учуу залында чамадандардын үстүндө отуруп укташты. РЕН-ТВ Внуково аэропортунан видео тасмаларды алган. Буга чейин 11 декабрда Москванын аэропорттору түн ортосунда көп өтпөй учактарды кабыл алууну токтоткон. Москвадан башка багытка которулган каттамдар эми Санкт-Петербургдагы Пулково аэропортунда кабыл алынып жаткан. Москвада 50 миңден ашык мигрантты мыйзамсыз легалдаштырган топ кармалды. Мыйзамсыз мигранттарды легалдаштырган кылмыштуу топтун 12 мүчөсү камакка алынды. Бул тууралуу Интерфакс агенттигинин маалыматы боюнча Москва жана анын тегерегиндеги ФСБнын башкармалыгы билдирди. Шектүүлөр мигранттарга жасалма эмгек келишимдерин түзүп, ошону менен 53.197 мигрантты легалдаштырган. Мыйзамсыз бизнести уюштуруучулардын бири Одесса шаарынын тургуну экени кабарланууда. Тинтүү учурунда андан болгар жана украин паспорттары табылган. Жасалма документтерди алган бардык мыйзамсыз иммигранттар Орусиядан депортацияланат. Мурда Орусиянын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ирина Волк ички иштер министрлиги менен ФСБ кызматкерлеринин биргелешкен аракеттеринин натыйжасында мыйзамсыз
Ценсус 2025 операциясынын алкагында Орусиянын иммиграциялык мыйзамдарын 128 миңден ашык бузуу аныкталып, 19 миңден ашык чет элдик депортацияланганын билдирген. Андан тышкары укук коргоо органдарынын кызматкерлери федералдык деңгээлде 673, мамлекеттер аралык деңгээлде 329 жана эл аралык деңгээлде 37 адамды издөөдө жүргөнүн аныкташкан. Буга чейин Орусия мыйзамсыз миграцияны улуттук коопсуздукка реалдуу коркунуч деп атаган. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында мекендештер. Документиңиздердин мөөнөтү бүтүп Москва Казакстан кирди чыккы кылам десеңиздер, анда ушул Куба мырза менен Досумбек мырзага кайрылсаңыздар болот. Номерлерин мен экранга жазып койдум. Граница күндөгүдөй эле абалда иштеп атат. Негизи эч кандай депортация, выдворение эч кандай эчтеке болгон жок. Реестрдегилер деле аман эсен кирип чыгып атышат. Карызы бары, штрафы барлар деле аман эсен кирип чыгып атышат. Кудай буйрса, 1,5 суткада границага барып келип атабыз. Жолдо эч кандай проблемалар болбойт. Эгерде проблема боло турган болсо, бул сүйлөшүү жолу менен бүтөт. Жол киребиз, барып келиши 9 миң развороттор болот. Казактарга 700 сомдон жийип берет. И всё. Автоунааларыбыз 7 орундуу, 8 орундуу, комфортный минивендер. Могу артыбызда турган Toyota Sienna и Toyota Alphard. Саламатсыздарбы, жердештер. Биз ошо мурункундай эле иштеп атабыз. Декабрь айына корпоративке броң кылсаңыздар болот. Аяз ата, Аяз кызыбыз болот. Ар бир столикке бизден подарагыбыз дагы бар. ЖТ+2 чайханасында чалап, аралаш, жаллабат Кыргызстандын суусундуктары. Биздин конокторго кальян 1+1. Коктейлдин бирөөсүн алсаңыз, экинчиси бекер. Караоке зал, досторуңуз менен келип, чер жазып, ырдап кетсеңиз дагы болот. ЖТ+2 чайханасында өзгөчө кабина. 10-15 адам келип отурсаңыздар болот. Бизнес ланч кирди күндүзгү 12ден саат 4кө чейин 500 рубльдан ичинде десерти, салаты, биринчи, экинчи тамагы, суусундугу, чай, либо сок, компот на выбор. Таксист агалар үчүн бул жерде парковка кенен, чайынан ар дайым бекер.